Саламатсыздарбы, жомок көрүүчүлөр. Биздин жомоктун аты акылдуу бала. Биз Мерско менен биз. Анда эмесе жомогубузду баштайбыз. Илгери өткөн заманда каракчылар ары бери каттаган адамдарды кармап алып, базарга алып барып, кулчулукка сатышчу. Күндөрдүн биринде каарыган чал каракчылардын колуна түшүп калат. Каракчы болсо дагы бир кул. Эй чал, мен сени кармап алдым. Мен базарга кулчулукка алып барып сатамын. Жүргүн. ошентип каракчы чалга сүйлөйт. Сен базарга кул болушту каалабасаң, жакындарыңа кат жаз. Бизге 100 алтын алып кел. Каракчы катты алып, акылдуу балага көздөй жөнөйт. Мени кармагын. Атаң биздин колубузда. Эгерде атаңды куткаргың келсе, биздин айтканыбызды кылгын. Деп артына кайтат. Каракчы акылдуу бала болсо катты окуйт. Катта атасы мындай дейт. Балам, мени куткарыш үчүн анчалык көп акчаң жок экенин билемин. Ошондой болсо дагы мен өз аман эсендигимди билдирейин дедим. Эмне? Атам каракчылардын колундабы? Андай болсо мен атамды куткарышым керек. Деп каракчылар көздөй жөнөйт. Эй каракчылардын башчысы, алдан күчтөн тайган атамды кое бергин. Андан көрө мени ал. Базарга барсам мени жакшыраак пулга сатасың. Каарыган атамды кое бергин. 1 мүнөткө.